Тугандар, мен силерге бир мындай секретный баягы эркекче бир сөз айтып коеюн. Эркекче, мына баарыңар эркектер отурасыңар. Аялдарга шүгүр кылгыла. От жакканга милдеттүү эмес. Нормальный жагасын. Кирди нормальный жуйсун. Камырды жакшынакай жууруп тамак бышырасын. Мен айта берсемчи, жаман кыйналасыңар. Жөн эле кылып атканын мактап эле кылдыра бергиле. Ушунса шүгүр. Бөлүштүрүп бере турган болсо, эгерде баланы эмизбей койсо дагы акысы бар. Сен давай акчасын төлө да эмизип багып ал балаңды дегенге акысы бар. Бирок энелер андай кылбайт кара. Аллаху акбар. Биздин аялдар, энелер, эже карындаштар бар го. Аллаху акбар. Бейиштеги эмес, бу дүйнөдөгү периштелер да. Ушунча кылып берип атса шүгүрү жок. От жаккан не кыйын? Ушунча баланы төрөп берип атат, аны карап түйшүп, бөлүшүп койсо ортодо мухаббат болот. Сенин ден соолугуңда эле кыймылдап, отур. Андай болбойт да. Андай эмес. Түшүнүктүүбү? Аялдын мойнунда эмне милдет? Эркек багыш керек, кийим кийгизиш керек, кажеттин бүтүрүш керек, турак жай камсыздаш керек, махрым бериш керек, бардык эркектин мойнунда. Болду. Төшөк дагы өзүң саласың. Алса мен жатканга эле ошого шүгүр кылсаң. Туган бул мындай зулумдук болбойт. Жардам берип кой. Эгерде кээ бир адам аял машалла өзү кылып атса, көбүнчө кээде ооруп калганда, кыжалат болуп калганда, боюнда болуп калганда, мына коюң кой дебейм аны. Бээ жоосу уюң боюнда болсочу, таң аты жакты карайсың, октобой, Туурабы? Биз боюнда ошол момент ушу сууга иштетип, таң аты тамак бышырып, аны жуудуруп, анан дагы аз келгенсип, дагы урушуп, мынаны чала кылып койдуң депчи. Андай болбойт да. Бул чындыгында зулумдук да булчу. Ал өзү эле эмес, кайненеси, кайнежеси барды эле минип алгандай. Андай болбойт. Мен бул шариятыбызда ачык айтып коем, мындай болбойт таксыр. Пайгамбарыбыз айткан, Фатиманы энебизди турмушка чыгарып атканда, Фатима, сен Алинин үйүнө кызматчы болуп барбайсың деген. Каныша болуп барасың деген. Сени багат, сени кийгизет, сени ичиртет, сени карайт. Бирок Фатима энебиз деле андай эле эме эмес эле, нагыл эмес эле. Шарапаттуу аялдар кызмат менен ийгиликке жеткен. Мен деле келиндерге дайыма эле айтам, кызмат кылгыла, колуңардан жууп калбайт. Ошо менен кайната, кайнене, күйөөңөргө кызмат кылып жетесиңер. Бирок бизде нагыл болбош керек да. Мынчалык нагыл болбош керек да. Эгерде шариаттын укугуна келе турган болсоңузчу, анда урматтуу эркектер түшүп каласыңар конкретно. Эгер нак бөлүштүрүп бере турган болсо. Бирок машалла, кызмат кылып атканда шүгүр кылайлы да.